Эсиңиздерге салсак, ушул жылдын июль айында Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Торкен айылында жеңеси 14 жашар кайын сиңдисин 2 эркекке зордуктаткан деген кабар массалык маалымат каражаттарына тараган. Өспүрүмдү апасы кумшекер алуу үчүн базарга жиберет. Белгисиз себептерден кичинекей кыз үйүнө кийим кечеси айрылып, дене бою көк ала, анан калса зордукталдым деп ыйлап келет. 5 балам бар. 2 кыз, 3 уулум бар. Бул зордукталган кыз экинчи кызым болуп атат. Кызым жашына кайла барган. Барып базардан мурунку келинибиз Кымбат деген, ошол кайнымдын аялы. Ажырашып кеткен экен, базарда экен. Базардан жолугуп калат кызыма. Анан экөө чогулуп, самсы алып жешип, кызыма жолугуп. Кеч болуп баратат. Мен кетип атам. Машинам кетип атат, барайын үйгө. Анан жашына кайла болуп келип түшкөн экен, Кымбат салган экен ошол таксиге. Анан 1-2 клиенти жок күтүп калган экен таксичи. Азыр бир аз күтө туралы да экөө чыксын деп. Анан ошондо көрсө керек кандай таксиге түшкөнүн салып көрүп билип эле. Баягы Кымбатыбыз кайра шаарга барып иштейм деп айткан Кымбатыбыз тиги кызыман биринчи эле Торкен айылынын таксисине түшүп алып база берет экен. Андан биринчи. Ал ою кайра буну тосуп алып, анан жол үйүнө чакырып келип сыйлайм депчи. Анан кызым түшкөндөн эле бир аздан кийин машина жүргөндөн звонок этет экен. Самара, бүгүн калып эле калбайсыңбы? Мен сен үчүн шаарга кетпей калдым. Мен азыр үйгө баратам, жетейин деп калдым. Чай астап, курсаң 9 саат 4-төрдө биякта такси каттайт Советке. Салып жиберем деген экен. Кечкиге салып жиберем деген экен. Ошо менен калып калат кызым, айыктен эшитип барып үйүнө. Чай ичип аштан эле эшиктен бир 2 бала кирип келди дейт. Аларды көрүп эле анан кызым, жеңе мен кете берейинчи, мен туура эмес жерге келип алып турмун, мени алып калыңыз эле, кете берейин деп кызым акш чочулап турганда эле Кымбат тиги көкүрөккө чаап, келин, кетпейсиң сен каяка барат элең. Мен сени өчүңдү сенден алам. Акең мени ушулга чейин татмак болуп жашап келет, кет деп мени сандыгын берип кетирип деп телефон өчүрүп ошектен токмоктоп эле кирип, анан тиги балдар менен бул болсо акем болот, бул кошунам болот, отурасың, биз менен бүгүн түнү отурасың деп коркутуп, анан алып калат. Анан пивонун жартысын куюп алып туруп, аракты аралаштырып туруп, ичесиң, ичпеске каяка барасың, анан кийин максат аттуу балага колун кайрытып анан оозуна куйшат экен. Ошондо массабалда жетелеп эшикке алып чыгып, такси жалдаш анан бир ак Жигули келди дейт. Суу жээкке түшүрүшүп кызымды дагы пиводон берип, сууга түшүрүшүп, ошондо жерге кулап түшкөндө кулагына чыбык кирип кетет экен, чоң жарака. Анан кийин кулагым деп бакырып бердим дейт, болбой эле тургузуп сүйрөп эметип анан тигилердин жанына алып барган экен. Максат ылдый жакка кетип калган дейт. Жеңем болсо тура калып, мени бутуман чалып, таш менен башка чаап, анан жанагы атасынан улуу кишиге жыгып, ошектен салып берип. Дайыр качканда жолдон дайырөлөр жардам кылып эме кылабыз дегенде, бул менин сиңдим болот деп таш менен ургулап, бөлөк дайыр такси чакыра койгондон кийин салып кетти дейт. Кайра үйгө алып келиптир. Торкенгечи. Анан кулагым деп аябай кулагым ооругандан бакыр өкүр ыйласам, ошол жерден эле бир принцип тапты дейт, жана койдун немесин алган. Ошону алып туруп басып алып, кызымды бакыртып кулагынан алып, кулагын канатышыптыр. Ала албаптыр да нары түртүп коюшуптур да. Анан өкүрүп ыйлагандан 8-9 чамасында кайра дагы бир такси жалдап алып, кимиз экенин билбейм. Айтор бир 3 таксист бар да бердичи. Аны менен караңгылатып, анан кийин эмеге больницага алып барышыптыр. Врачтарга, өстөрү. Аны алып барып, бул менин бир туган сиңдим Лариса болот деп атын бурмалатып жастыртып, хирургия бөлүмүнө алып кирип, анан врачтарга кулагындагы эме зыраваны алдырып да жыгаштын сөөгүн. Эртең менен туруп 8ден өтүп 9 чамаларында Советке келаткан бир машина келаттыр, ошого салып беришкен экен. Бети шишип кетиптир ба, кулагына перекс коюп эметкенде. Мындайынан таңып, бул кан болгон жерлерин сүртүп турган, капкара карандаш менен боеп туруп, көк алаларын билгизбей жөнөтүптүр. Буттары болсо чыбыктар тыткан мындай каран. Эштен кирип келди 9:30-10 жакын. Кызым каякта жүрдүң? Мага айтып коюш болбойбу сенде десем, бакыр өкүрүп эле ыйлады кызым. Апа кечирип коюңуз, мен чыбыкты алып алып сабайын деп отурам. Ушулга чейин ушинтип кете элек элең го. Мага айтчы элең го, сен үйдөн чыккан кыз эмес элең го. Десем, апа кечирип коюңуз, мени жеңем алдады. Алдамактын түбү балдарга ушинтти мени. Мен сизге ачык айтып өлгүм келет деп айтты. Эртең экспертке текшерттим. Текшерсем ошо кыз атынан жанган, балдар зоруктан экен, тергөө ишин баштай бергиле деди. Чоң жолугум бар эле, ошону эшип туруп, акыркы алмама 2 жолу азын аластады кызымчы. Шундан көрүп эле калайынчы апа. Атам көзүнчө уялып чай чалып атам деп.
2 айдан соң өспүрүм кызды зордуктады деп ошол эле айылдын тургундары 1988 жылы туулган Максатбек Жумакалиев жана 1974 жылы туулган Азамат Токтошов кармалган. Ал эми кызды эки эркекке салып берген деген 30 жаштагы Кымбат Мырзатова ал учурда издөөдө болгон. Бирок жабырлануучу тарап тосмо арыз жазып бергендиги үчүн Азамат менен Максатбек аттуу кылмышка шектүүлөр боштондукка чыгып кетишкен. 4 айдан кийин сот болот деп атканда ошо кош эле жүгүрүп жүргөн эжебиз, кайын эжебиз жанагы ата-энелер менен байралып таанышып сүйлөшүп ушундай жакшы келишимге келип алган экен. Апит деген аттуу ошо адвокат экен, ошо балдардын ата-энеси тарап аны менен таанышып, анан энеси эмне кызын бурмалап берели деп сүйлөшүп алышкан. Аны мен билбейм. Балдар камалып кетет экен. Мен эрте соттун кабинетине кирип чыктым. Бекишов деген киши экен деди. Мен тааныбайм анычы. Кылмышка шектүүлөрдүн жакындары жабырлануучу тарапка 300 000 сом сунуштап тосмо арыз да жаздырышкан экен. 3 эркек балаң бар, 3-өнү повороттон өтүп аркы берки ошол айылда тургандан кийин билетта кийин 3-өн дагы бир бала кылышат дегенде мен кудайчылык корктум. Анан коркуп жазып бергенге туура келди да, кызымды дагы тескерисинче айттырып ошол кайын эжебиз эле. Мен өзүм жатып бердим деп, кызым жазбайм десе болбой жаздырып алышкан, коркутупчу. Анан ошо менен күнүн айтат да 300 000 сомду алып келип бергиле, же болбосо өлтүртүп кетебиз аны муну депчи. 25 ноябрда жаздырып алып 26 күнү жак сот болду. Кызың келе берсин деди. Сот болгон атат, балдардын ата-энеси келип калды деди. Анан дагы алактап бардык. Мен ошолорго алдандым бир чети. Кызымды жалгыз гана сурашты, мени киргизген жок соттун үстүнөчү. Таанышып гана кирдим, апасы оğlumdan чыгарып койду коридорго. Акырында далактатып алып киришти да, кече жазып берипсиң сен. Өз жат өзү макул болуп турбай кызың деп сот кыйкырып күрүшүп, анан тиги адвокат тура калса, мен айлам кеткенден анан макул ошондой болгон деп гана чыгып келдим. Анан ал сот кабинетине алып кирди мени. Кестиртүүбейсиң балдарды, 300 000 сом алып жүдөгөн аял окшойсуң сен. Колуңда эчтеке жок. Ушу бытыкы тыйынды алып анан алданып акча алданып балдарды кармап калбай деди. Мен кудайчылык балдарды кармабайт болсум, 300 000 албайт болсум, бекте кайнэжем гана бизди алдап туруп салып берип койду. Жогоркуларга билдиргим келет. Же 300 000 төлөп берейин, ошо берем. Акыры издеп тапсам да таап берем. Балдар жазасын алсын. Антпесе мен корком азыр, өзүмдөн да коркуп турам. Жогорудагы окуя боюнча чечим чыгарган Токтогул райондук соту менен байланыша албадык. Андыктан Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Кубаныч Акматовго уюлдук телефон аркылуу байланышка чыктык. Сотто каралганда эки бала акталып чыкты деп иши жүргөндөн милиция кармап сотко өткөрүп берди, сот кое берип атат да. Бул жерде эми андай кийин анан начальник милициясы, Ноктабул начальник милициясы деле айткан экен, биз кармап алып келип неме кылсак, силер эмнеге акчасын алып кое берип, буну кайра тигилерге претензиябыз жок деп айтып атасыңар. Өзүңөрдүн кызыңар силерге жалко эмеспи депчи. Кандай түрдө акчасын алышты так билбейм аны. 300 000 сом алынды деп жүрөт. Ал эми изделүүдө жүргөн Кымбат Мырзатова 2014 жылдын 27 декабрь күнү Бишкек шаарындагы сойку каналардын биринде кармалган. Кылмышка шектүү боюнча тергөө аяктап сотко өткөн. Соттун өкүмү Кымбатка гана угузулат. Ал эми зордуктаган эки жаран ал сот отурумуна күбө катары гана чакырылышы мүмкүн экенин Кубаныч Акматов кошумчалады.